Сузак айыл өкмөтүнүн имараты күйүп кеткенден кийин кайрадан калууна келтирилди. Дээрлик 3 жылдан бери оңдолбой турган имарат УКМКнын төрагасынын көзөмөлүнүн астында толук оңдоодон өтүп, бүгүн 27 январда генерал Камчыбек Ташиевдин катышуусунда пайдаланууга берилди. Эки миң 21 жылы Сузак айыл өкмөтүнөн өрт чыгып, имараттын ичи толугу менен күйүп, сырткы бөлүгү гана сакталып калган болчу. Мында эмеректер, архивдик документтер, иш кагаздар күлүп айланган. Бул учурда тилсиз жоонун кесепетинен 5,5 миллион сом зыян тартышканы маалымдалган. Азыр эми мамлекеттен 14 миллион сом бөлүнгөн каражатка заманбап имараттуу болушту. Өкмөттө жарандар үчүн бирдиктүү терезе дагы ишке түшүп, документ иштеринин баарын бир жерден бүткөрүүгө шарт түзүлдү. Биздин берген тапшырмалар негизинде биздин кызматкерлер менен чогуу мына ушул имарат толук койдон капиталдык ремонттон өткүзүп, сиздердин иштөөңүздөргө, сиздердин айыл өкмөттө иштеген адамдарга кайрадан шарт түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүн Кудай буйрса, ушу Алла Таалам колдосо, ушул жерди ачып берсек, мындан ары жанагы биздин айыл өкмөт азыр жана паспорт столдо отурган экен 2-3 жылдан бери. Алар бул жерге келип эми жакшынака болуп иштеп калышат. Кудай буйрса. Бул эмнеден билдирет? Бул да болсо ошо мамлекетибиздеги кайсыл бир деңгээлде өнүгүү системасынын калыпка келгендигин билдирет. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар. Өзүңүздөр жакшы көрүп турасыздар, билип турасыздар, мамлекетибизде өнүгүүнү. Урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоевич Жапаровдун түздөн-түз ушул элибиздин жашоо турмушуну оңдоого берген тапшырмалар негизинде бардык жумуштарды аткарууга кол алганбыз. Күнү түнү тынбастан бардык мамлекеттик органдын кызматкерлери, айрыкча жетекчилери өз иштерин алып барып жатышат. Кимде ким мамлекет иштеп туруп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн берилгендик менен кызмат кылбай турган болсо, ал адамдар биринчиден жумуштан алынат, мыйзам бузса жазасын алат. Нуркожоевич менен биргелешип жасап жаткан ишиңизди, реформаларды, өнүгүү, өсүү, социалдык, экономикалык жасалган иштер биздин элде, жалпы эле кыргыз элине кайсы жерге барбасак, сүйүнүү менен, кубануу менен колдоп келет. Биз дайыма колдойбуз. Биз сиздин могу жердеги өзүңүздүн аксакалдар, элдер, журттар, жаштар бардыгы сиздердин реформаларыңарды колдоп атат. Кыргызстанда өзгөрүү болобу экен деп Кудайдан 1000 марта тилегемин. Ошо тилегим мына 3 жылдан бери ашып аткансып, өзүм жүрөгүм, өзүм көкүрөгүмө батпай турган учурлар. Себеби биз көрөрдү көрүп кыйналсак дагы өзгөрүүлөр болоруна ишенип жүргөмүн, ошол өзгөрүү келди деп ишенип атам. Ушул өзгөрүүлөр мындан да уланып сиздерге, улуу урматтуу президентибиз менен сиздерге кошо иштеп аткан өкмөттү жетектеп аткан сиздерге өмүр тилейбиз. Камчыбек Ташиев ушул эле күнү Жалал Абад облустук улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына барып, имараттын алдында атайын кызматтын ардагерлерине унаа тапшырды. Урматтуу президентибиздин атынан ушул Жалал Абад облустук аштыклар кеңешине бир жакшы бир буйрук берейин деп атабыз. Мына, пожалуйста. Рахмат. Мына, пожалуйста, Көбүнчө чогуу бир жака барышка туура келип калат. Юбилейлер болот, бирөө кайтып болуп кетет. Анан чогулуп алып бир жерге барып эс алалы дешет. Анан ошону биздин суранышыбызды канааттандырып, ошентип бир машина, кичинекей микроавтобус беришти. Алла разы болсун. Буга чейин ардагерлер алыска иш-чараларга чыкканда кыйналып жатканын айтып, кичи автобус бөлүп берүүнү суранышкан. Камчыбек Ташиев аксакалдарга жардам көрсөтөрүн билдирип, бүгүн берген убадасынын өтөсүнөн чыкканы ардагерлерди кубантты. Бейле кетсек, Жалал Абад облусунда 143 миң атайын кызматтын ардагери бар. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.